Салам достор, бизге келген көп суроолордун арасынан биз тандап кыска жана нуска жооп алганга аракет кылабыз. Бүгүн болсо бизде конокто Бактыгүл Шаршекеевна. Азыркы учурда айтып кетейин, Евразиялык остеопатиялык медициналык институтунун башкы директору, Саламаттыкты сактоо министрлигинин остеопатия боюнча башкы адиси, остеопатиялык ассоциациясынын президенти жана медицина илиминин доктору. Ал эми бүгүн биздин сурообуз аябай көп кездешкен суроо дегиле, кайсыл критерийлер менен остеопатты тандоо керек? Саламатсызбы, Бактыгүл эже? Кандай критерийлер менен тандоо керек? Себеби азыр ар кандай тармактагы эле специалисттер мен остеопатмын деп кабыл ала беришет экен. Дегиле, мисалы, адам барардын алдында эмнелерди карап, кантип тандаш керек? Чыныгы азыркы убакытта мына ушул остеопатты тандоо суроосу абдан кырдаалдуу, маанилүү болуп турат. Себеби көп массажисттер, мануальный терапевттер, неврологдор бирөө эле кичине бир семинарга катышып коюп, кол менен иштегенди билип калган кишилер эле биз остеопатпыз деп эле көкүрөгүн каккылап эле калпычылык жайын көрсөтүп эле, бирок билбеген эле ошолор остеопат дерсе эле балдар барып атат. Бизде Кыргызстанда остеопатиянын ассоциациясы бар. Остеопатиянын ассоциациясында регистр остеопатиев деген бар, тизими деген. Ошол жерде ушул биздин институтту бүткөн остеопаттар азыр 65 кишиге жакын. Ошолордун тизими бар. Кимиси фамилиясы кайсы жылы бүткөнүн. Ошол жерде карап көрүп, анан барса болот. Андан кийин ар бир остеопаттардын ар кандай пикирлери, алардын көргөнү жөнүндө отзыв деп коет го. Эми ошол отзывдарды окуп, алардын ичинен дагы тандаса болот. Анан эле мен остеопатмын деген бир массажисттин эле карап көрүңүз, канчанчы жылы бүткөнүн. Жок табылбаса, анда ачык эле айтыш керек. Кыргызстанда остеопаттарды даярдаган бир эле институт бар. Кыргызстанда да эмес, бул Орто Азияда бир. Себеби Өзбекстандан да, Казакстандан да, Казакстандын 5-6 шаарынан келип бизде врачтар окушат. Эгерде бул врач остеопатмын деген менен кай жерде бүткөнүн сураш керек, канча жыл окудуңуз деш керек. Себеби остеопатияны билиш үчүн 3,5 жыл окуш керек. Ал эми эң башынан баштап, нөлдөн баштап окуса, бул 5 жылдык окуу, ал азыр только Россияда бар, Европада, Америкада. Ошол жерде 5 жыл окудуңузбу деп сураш керек. Анда алардын документи бар, мынчанчы жылдан мынчанчы жылга чейин. Анан эле мына могу жердеги эле сертификаттарда эле бул 3 күндүк, 8 күндүк ушундай 1-2 эле семинарды өтүп коюп эле, андан кийин мен остеопатмын деп өздөрүн жалганчы эме катары көрсөтүп атышат. Ошондой болбош керек. Ошондо сиздин айтымыңызга жараша сөз түрүндө жанагындай отзывдарды, ой пикирлерди окуп, ошол жактан тандап, андан сырткары сиз тизмек тууралуу айтып калдыңыз, сайттан көрсө болот. Остеопатия в Кыргызстане деп аталат сайт, YouTube'да деле бар. Ошонун ичинде ассоциация дегенди караш керек. Остеопатическая ассоциация да бардык Кыргызстанда болгон остеопаттардын тизими бар. Ошол тизимдин ар бир фамилиясы, аты жөнүнүн жанында канчанчы жылы бүткөнү жазылуу. Ошону караса болот. Ошону карап туруп эле андан кийин барса болот. Ал эми бул ассоциациясынын мүчөсү болгон кишилердин алардын телефону бар, кайсы жерде иштеп атканы баары жазылуу ассоциациянын сайтында. Мисал деген ошол эле сиз айткандай массажистке туура эмес барып алса, кандай кесепеттерге кабылышы мүмкүн адам? Кеп мындай да, биз 3,5 жыл бекер үйрөтпөйбүз да врачтарды. Бизге врачтыктар гана келет да. Колдун сезгичтигин 3,5 жыл бою үйрөтөбүз. Ошондо алар кол менен көргөндү үйрөнөт, сезгенди үйрөнөт, тыңшаганды үйрөнүп, диагноз коюп, кай жерде колду денеге койгондо эле кай жерде бул кишинин кысылган же денесинин дем албаган жерин сразу табат. Ошонун экзамендери бар. 3,5 жыл бою жыл сайын экзамен тапшырат, эң аягында диплом жазып, андан кийин госэкзамендерин тапшырат. А массажист болсо денени жумшартам деп эле эзгенди гана билет да.
Эми жаман көрүшпөсүн массажисттер, бирок алар катып калган жерлерин бошоп, булчуң эттер менен иштейт. Биз өзүбүз деле бир айда бир көрөбүз да. Жанакы жалганчы остеопаттардын дагы бир нерсеси бар. Жалганчылар тизимде болбогондон тышкары алар күндө көрөт. Бир күн эметип кое берип 2-3 күндө бир көрүшөт. Бул туура эмес да. Дене жок дегенде 5 күндүн ичинде остеопаттын кол баарын оңдогондон кийин 5 күндүн ичинде ал ушуну программировать этип, башкача айтканда дене ошону билип калыш керек, таанып калыш керек, эстип калыш керек. Анан кийин 5 күндөн кийин мурунку турмушундагы кандай иштеп жүргөн, жашап жүрсөң ошондой жаша дейбиз да. А массажист мына могу жерин оңдодубу, анан эртеси күнү эле кайра эле ошол жерлерин эле кыла берет да. Дене түшүнө албай калат, дагы эмне кылып атат. Булар бүгүн дене деген эме жаныбар. Жаныбар да дененин, ал да түшүнүш керек. Демек ушундай дем алган сонун болуп калбадыбы, анда ушундай жүрөйүн дейт да. Анан 5 күнүн ичинде көп жылдар бою ооруган жерлер кайра артка кетет. Себеби айтат да, мен өмүр бою мындай болуп жүрдүм эле, бул туура да, мен эмнеге мынтип оңдоп койду деп, анан кайра мурунку калыбына келиши мүмкүн да. Биз анан кийин 3 жума, 2 жума бир эми пациентке жараша, диагнозуна жараша келиңиз дейм, келгенде айтабыз, кичине кайра кыйшайып калыптыр же катый түшүптүр, себеби 18 жыл, 20 жыл, 5 жыл, 3 жылдан бери ушундай болгон нерсе. Анан кийин кээ бирлердин ичинде потенциалы абдан чоң болот да, түз деп койгондон түз бойдон калып кала берет. Себеби күчү бар, жаштыгы бар дегендей. Анан оорусу жаңы эле башталган болсо, ал бир эле жолу келет, бүттү. Андан кийин кайра эч жери оорубаса остеопатка келбейт да. Ошон үчүн массажисттин бир эметкен жери алар күндө көрөт. Это катастрофа, если остеопат күндө көрсө. Это шарлатан, бул калпычы, жалганчы остеопат. Эң көп дегенде кыйын оору болсо да бир жумада бир көрөбүз. Андан кийин баары бир экинчи приемду 2 жумадан кийин көрөбүз. Мен бир айда бир эле көрөм. Ошон үчүн башка жактагы, башка мамлекеттердеги бир айда бир учуп барам да, жактагы ооруларымды көрөм. Андан кийин мисалы мануальщиктерге барып калса, мануальщик вертебрология деген бар. Омуртканын тегерегиндеги нерсе менен карсылдатып иштейт. Биз антип карсылдатканга чейин барбайбыз, ошо карсылдатканга чейин жеткизип эле кол менен иштейбиз. Ушу бирок бизде трас дегенде техникалар бар, омуртка такыр эле ордунан жылып кетсе, ордуна койгондой да бар. Бирок биз аны бардык параметрлерди эметип тыңшап сезип туруп, анан акырын гана койгондо өзү эле тырс деп ордуна түшүп калат. Чоң рахмат. Эми болсо билебиз кантип тандоо керек экенин. Рахмат. Мынакей достор, мен ойлойм, аябай кеңири жооп алдык деп, биздин бактылуу эжеден. Эми сиз дагы остеопатты тандап жаткан учурда ушул ыкмаларды колдонуңуз, анан кийин туура эмес жалганчы остеопаттарга туш келбейсиз. Биз менен болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми келаткан чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.